Bismillahirrahmanirrahim. Men бүгін витр намазын баамдатқа аз қалғанда оқып, ақырқы рекетінде құнут дуасына келгенде азан айтылып баштады. Бирок азан бүткөнчө окуп бүттүм, каза болуп калбайбы. Эми ошо витрди ошого жеткирбей окканга аракет кылалы. Эми кээ бир шарттар менен ошондой болуп калса, витр намазыңызды кайталап окуп коюңуз. Азан болгондон кийин сообу болот, бирок витр намазды кайра каза кылып окуп коюңуз. Мен кээде эдин итсе салам адамдарга. Бирөөгө 50 эдин итсе салдым эле, анан ага түшпөй калыптыр. Ал кайра келеби десем келген жок. Акчасы турат, эмне кылсам болот? Ал адамды тааныбайм дейт. Туура бир тууганым эдин итсе салып түшпөй калган болсо, ошо акчасын коюп күтүп туруңуз. Бир күнү магазиндеби кажерде саласыз, келип калар. Такыр келбей калса, ошо нерсени садака кылып коюңуз. Мен адашып калдым окшойт, динден чыгып кетсем, келме келтирип алам деп айтып, алыпмын, эмне кылам эми? Бир тууган бул дин менен ойношпойлу. Сүйлөгөндө этияттап, чебердеп сүйлөгөнгө аракетибизди кылалы. Мен динден чыгып кетсем, анан кайра келме келтирип кал деп муну оюнчук кылбайлы. Буга тооба келтириңиз, экинчи андай сөздү сүйлөбөй жүрүңүз. Абу Бакир радыйаллаху анху, Умар радыйаллаху анху пайгамбарыбыздын жанына коюлду беле. Ооба. Madina шаарында Масжидун Набави пайгамбарыбыздын мечити бар, умражага баргандар билет. Ошондо үчөө катарлаш бир жерде жатат. Имамчылыкка кимдер чыкканга болбойт. Эми имамчылыкка өзүнөн илимдүү адам турган болсо, өзүнөн Куранды жакшы окуган адам турган болсо, кийинкиси чыгып алган жакшы эмес. Ошон үчүн буга көңүл бурушубуз керек. Мөөнөтү өтүп кеткен товардын мөөнөтүн алдыга жылдырып сатса болобу, бирок дагы жарым жылга чейин жарактуу болсо, эми мөөнөтү өтүп кеткенди мөөнөтүн деп жанагынтип алдап сатсаңыз жакшы болбойт. Бирок адамдарга жарым жылга жарактуу экен деп өзүн айтып сатсаңыз, араазычылыгын алып сатсаңыз болот. Эгер чындап жарактуу болгон болсо, бирок мөөнөтү өтүп кеткенди алмаштыра калып эметсеңиз арам болуп калат. Аялымдын талагын берип койдум, апасына өчөшүп, кантемеми кайрадан аялым менен бирге болсом болот, ортодо кызыбыз бар. Урматтуу бир туугандар, ошо талак маселесине келгенде өтө этият бололучу. Өзгөчө эле ошо талак дегенди жаттап алып эле, түшүнүп, түшүнбөй эле, болбогон арзыбаган нерселерге бир ошо эркек кишилер талак айтканга өтө көнүп алдык. Азыр биздин мына фатва бөлүмү бар. Бир күндө 100 киши келсе, ошонун 90-ы талак маселеси менен келип атат. Ушу жакшы нерсе эмес. Ошондой бир айтылган сөздөр бар. Алла Таала арам нерселерди арам кылдыбы? Арам нерселердин баарын жаман көрөт. Бирок адал нерселер бар. Кылса болот. Адал дегенде аны кылыш керек эмес. Кылса боло турган нерселер бар. Кылса уруксат боло турган. Ошонун ичинде бир жаман көргөн нерсеси, Алла Тааланы ачууландырган нерсеси бул талак маселеси деген. Талак туура адам экөө үйлөндү. Үйлөнгөндө такыр мамилеси келишпей калды. Жашоо мүмкүн болбой калды. Ошол учурда эми талак болуп ажырашса болот деген нерсе, аны күндө ажыраш деген эмес. Бирок ошондо дагы талак айтылганды адал нерселердин ичинен эң жаман көргөн, Алланын эң жаман көргөн нерсеси ушу. Ошон үчүн ушул нерселерден өтө сак болсок. Эми аны сиз талак маселесин мен айтам. Талак маселеси мынтип эфирде жооп берип кое турган нерсе эмес. Аны эки өңүртөн келгиле. Муфтияттын мына биздин жакшынакай адистерибиз бар. Ошолорго аял эркек экөө тең эмне болгон бардыгын айтып бергиле. Ошолор жообун берип, нике кыйыла турган болсо нике кыйылып, талак түшүп калган болсо талак түшүп калды деп жооп беришет. Биздин жамаатта Афган согушуна катышып келген таксыр бар. Мамлекеттен 6000 сом алат айына, инвалид эмес. Ошол алган акчасы адал болобу? Урматтуу бир тууган, эми Афганистанга бир жылдары ошентип согушка барып, 18-20 жашар балдар ошо от кечип жүрүшкөн. Ошол учурларда чектеп берген бир пенсиялар бар мамлекет тараптан. Эч кандай арам болот деп айта албайбыз. Сөзсүз эле инвалид болуш эмес, Афганистанга катышып келген бир себептер менен мамлекет чектеп берген нерсе, эми аны ал мамлекеттин иши. Аны бирок арам болот деп эле сөзсүз инвалид болуп келиш керек бекен 6000 сом алыш үчүн. Бирок Афганистан эмне деген кыйынчылыктарды көрүп келди, эмне деген нерв кетти, эмне деген ден соолук кетти. Жап-жаш 18 жашар чырактай кездеринде бар ошо жерге түшүшкөн да. Буга мамлекет кепилдик алса эч нерсе болбойт. Менин эжем базарда иштейт, соодада. Жезден базарда эмес, башка жумуш менен алектенет.
эжем кайрымдуу иштерди ата энеме тыйын тыпыр берип турат. Ошол иштерин жезден билбейт, берген акчалары адал болобу? Эми бир тууган мындай да, баягы аял киши дагы өзүнчө иш кылып өзүнүн мүлкү болсо туура берсе болот. Бирок биздин менталитетибиз бар, биздин каада салтыбыз дагы бар. Кыргыздарда баягы туура ошону жолдошу баары кожоюн, үйдүн кожоюну, эртең намыстанып, башка болуп бир нерселерге да барып калбаш керек. Ошон үчүн ошо кандай эле аял заты өзү дагы акча таап аткан болсо, бирок ошону жолдошуна кеңешип, ошондон ата энеме берип коелу, мындан кайрымдуулук кылып коелу деген аябай жакшы болот. Анан жөн эле эркектер да аялдарды иштетип коюп, анын тапкан акчасына барып деп кожоюндук кылгандан дагы сак бололу. Эркек болгондон кийин жаныбызды кыйнап, белибизди бекчейтип, карыбызды кетирип, акылыбызды кетирип, иштеп, баягы ошонго кожоюн болгонго биз дагы аракетибизди кылышыбыз керек.